Намазга бекем болуу үчүн эмне кылсак болот? 5 мал намазды тургуза албай атам. Намазга бекем болуш үчүн ниетиңиз дурус болсун. Эрте жатыш керек, эрте турганга аракет кылыш керек. Чөйрөнү өзгөртүш керек. Чөйрөдө намаз окуган адамдар менен бирге болушуңуз керек. 40 күн даватка чыгып келсеңиз, 5 убак намазды кадимкидей өз убагында тургузуп каласыз. Чөйрөнү өзгөртсөңүз, кадимкидей намазды тургузасыз. Ассаламу алейкум устаз. Кабырга барып Куран окуган жакшыбы же үйдө деле багыштап койгонбу? Кайсынысы жакшыраак? Куран негизи тирүү адамдар үчүн түшүрүлгөн. Куранды үйдө, отурган жериңизде, жүргөн жериңизде окушуңуз керек. Куран бул күн сайын үйдө окула турган нерсе. Кабырга барып окула турган нерсе эмес. Куран өлүктөр үчүн түшкөн эмес, тирүүлөр үчүн түшкөн, биз үчүн түшкөн, биз амал кылыш үчүн, биз туура жолду табыш үчүн түшкөн. Бул биринчиден. Экинчи, өлгөн адамга Куран окуп багыштап койсок болот. Үйдө окуйсузбу, башка жерде окуйсузбу, Куран окуп багыштап кое берсеңиз боло берет. Кабырга барышты дагы тыйып салган эмес пайгамбарыбыз. Кабырга зыярат кылып тургула, кабырды зыярат кылуу силерге өлүмдү эскертет деген. Кээде адам өлбөчүдө жашайбыз да. Кээде болбогон кызыкчылык үчүн, болбогон акча үчүн, болбогон тыйын тыпыр үчүн өлбөчүдө жашайбыз. Как будто өмүр бою жашагыда жашайбыз да. Ошон үчүн адам баласы кээде кабырга барып, мөрзөгө барып, бир күн болбосо бир күн ушул жерге мен кирем, бир күн болбосо ушул жерге келип калышым ыктымал деп адам өлүмдү эстеп турганы абзел. Куран окуп багыштап койсоңуз боло берет. Багымдат намазынын сүннөтүнүн казасы окулабы? Эгерде багымдат намазынын каза кылып койгон болсоңуз, багымдат намазына, ошон пешин намазына чейин окуйм десеңиз, сүннөтүн дагы, парзын дагы казасын окуйсуз. Ассаламу алейкум устаз. Кайнежем мени жаман көрөт, ар кимге жамандайт. Эмне кылам? Укпамышка салыңыз, кайнежеңизди сыйлаңыз, жакшы көрөм деп айтыңыз, кечирим сураңыз, белек бериңиз. Ар дайым келсе ысык чайыңызды берип, ысык тамагыңызды берип турсаңыз, маселе ошондо чечилет. Кайне мени жамандайт, жаман көрөт деп, сиз да жаман көрүп, сиз да жамандасаңыз, маселе чоңойот. Кайнежеңиз бир күн түбүңүзгө жетип коюшу толук ыктымал. Ошондуктан маселени чоңойтпоңуз, кечиримдүү болуңуз. Кайнежеңиз келсе, жылмайып тосуп алыңыз, ысык чайыңызды бериңиз. Анча мынча белек бекчи берип коюңуз, анча мынча ак жолун салып коюңуз. Маселени мындай оң жол менен, позитивдүү жол менен чечкенге аракет кылыңыз. Устаз, намазда колду каякка байлап окуйбуз? Киндиктин үстүнөбү же астынабы? Биздин Ханафи мазхабында киндиктин астына коюп окулат. Биздин Ханафи мазхабында намаз колду киндиктин астына коюп окулат.